Жакшылык эч качан унутулбайт, жамандык эч качан жазасыз калбайт. Бизде айылда мен Айырбаз айылынанмын. Көчөлөрүбүздө эрте таңда туруп 7-8-де 6-да 5-те келиндер, эже карындаштар чыгып алып шыпырышат. Мен багымдатта намазды окуп кайтып атканда көчөлөр таптаза болуп калган болот да. Ошо аралыкта шыпырып кеткен болот. Көчөнү күн сайын эрте шыпырган кызга ошо көчөнүн башыдагы эң бай бир уулу бар. Ошо кызды ар дайым көрүп жүрөт, багымдаттан кайтып жүргөндө көрүп жүрөт. Ошо кызды келин кылам деп ниет кылып койгон. Бул 20 жыл не кылды? 20 жыл байлык топтоду, бийлик топтоду бир баласы үчүн. Баласы бойго жетти. А бул жерде 2 жыл көчө шыпырып койду бир кыз. Бирөөнүн көңүлүнө түшүп калды, бирөөнүн апасынын көңүлүнө түшүп калды, бирөөнүн атасынын көңүлүнө түшүп калды, келин кылып алды. Бул жерде 20 жылдык кыйынчылык, бул жерде 2 жыл көчө шыпырып коюш. Айтайын дегеним, бунун барып күйөөгө тиет, бунун жарым бийлиги байлыгы бул келиники, аялыныкы болуп калат да. Айтайын дегеним, эч бир жакшылык көчөдө калбайт. Көчөдө кылган жакшылыгыңыз да көчөдө калбайт. Көчөнү шыпырып койду. Ооба, президенттин бирөө башка адамдын назарына түшпөсө да, көчөдөгү байдын назарына түшүп калды да. Айтайын дегеним, көчөдө кылган жакшылыгың да көчөдө калбайт экен. Сөзсүз жообу болот. Жакшылык кылсаң жакшылыктын жообун, жамандык кылсаң жамандыктын жазасын сөзсүз түрдө аласың.